Ооба, бүгүн жакшы басып келдик. Макул эми, мени азыр байкем алып кетет. Ал сага сабактар менен жардам береби? Жок, ал жумуштары менен кетет. Кеч келем деди. Үйдө жалгыз болом. Алина, эч кимге эшикти ачпа. Муну билүү зарыл. Алина, эч кимге эшикти ачпа. Сен кеткенде бирөө келген. Свет үчүн квитанцияны алып келдим деген. Бүттү эми. Мейли, коркпогун. Сен үйдө болоруңду эч кимге билдирген жок белең? Эстедим. Үйдө жалгыз болом деп Инстаграмда жарыялагам. Мындай кылса болбойт. Анткени ниети жаман адамдар муну билип алып, жаман нерселерди жасап жибериши мүмкүн. Соц тармактарда эмне менен бөлүшкөнүңдү көрсөң болобу? Ниети бузук адамдар сенин бардык жеке маалыматыңды колдонуп, кайсы мектепте окуп жатканыңды, кандай спорт клубка барып жүргөнүңдү жана кечки убактыңды кантип өткөрөрүңдү билип алышы мүмкүн. Ошондуктан соц тармакта ашыкча жеке маалыматың менен бөлүшө бербе. Жакын адамдарың дайыма сен жөнүндө бардык маалыматты билишет. Профилиң чоочундарга жабык болушу керек. Жазылгандар болсо жакшы, бирок алар сенин кайда жүргөнүңдү, сени кантип табышты жана эмне жасап жатканыңды билип турат. Бул коркунучтуу болушу мүмкүн. Алина, кел сага интернетте эмнелерди жасабаш керектигин айтып берейин. Албетте интернетте досторуңдун көп болгону жакшы, бирок сен аларды чыныгы жашоодо да буга чейин кездештирген көргөн эмессиң да. Эгер ушундай досторго жолугуп чогуу жүрсөң, мендей бир тууганыңа же ата энеңе сөзсүз билдирип кой. Эл көп жүргөн жерлерде жолугуп сейилдесең болот. Ал жерлер коопсуз болот. Интернет аркылуу бир нерсе алгым келсечи? Менин карточкамдагы же ата энеңдин карточкаларындагы маалыматтарды биздин макулдугубуз жок киргизбе. Сен бир нерсе сатып алгың келсе, бизге билдир. Чогуу карайбыз. Эгерде сага лотереядан утуп алдың деген билдирүү келсе, картадагы жеке маалыматтарды киргизбе. Эч качан. Бул нерсе тармактарда эң кеңири тараган алдоонун түрү. Сак болгун. Алина, макулбу? Макул. Балдар, келгиле дагы бир жолу сабактын негизги учурларына токтойлу. Тармакта жеке маалыматыңар менен бөлүшпөгүлө. Кайсыл жерде жайгашканыңарды эч жерге киргизбегиле жана көрсөтпөгүлө. Бул коопсуз эмес. Инстаграмдагы жана башка соц тармактагы аккаунтту сөзсүз түрдө жабык кармагыла.